Eç kim jokko çıgara alбай турган акыйкат, урматтуу бир туугандар, бул өлүм акыйкаты. Белгилүү аалым Чубак Ажы Жалилов көз жумду. 11-июлга караган түнү улуттук госпиталда Чубак Ажы Жалилов көз жумду. Маалыматка таянсак, Чубак Ажы Жалилов пневмония оорусу менен оор абалда ооруканага жаткырылган. Ажыке болгону 45 гана жашта эле. Ölüm hiç vaqta жок болбойт. Ölüm бардык адамдар, Кудайды тааныгандар дагы, тааныбагандар дагы мойнуна ала турган акыйкаттар. Бирок ошол ölümгө кантип ыйман келтирүүбүз керек. Биз мусулмандар ölümдү кантип билишибиз керек. Чындыгында бул жашоо жол кадимкидей. Же бейишке алып бара турган жол, же тозокко алып бара турган жол. Аллах Тааланын адилеттүүлүгү ушунда турат. Адам кандай жашаса, көбүнесе мына ошондой кетет. Эгерде ыйман менен жашап, ыйман менен жүргөн болсо, ыйман менен кетет. Эгерде такыба өмүр сүрсө, такыба өмүр менен кетет. А эгерде жаман өмүр сүрсө, фысык менен өмүр сүрсө, ошондой жашоо менен кете берет. Ошон үчүн адам баласы өлүмүнө даярданыш керек. Анткени өлүм деген сөз бул өлүү, бул ошол жанагы кийинки төрөлүүнүн башы, же болбосо түбөлүк жашоонун башы. Деги эле өлүм деген эмне? Өлүм араб тилинде кыскача айтканда муфаракатун нафси ар-руху ал-жасада би хуружиха минху. Бул адамдын жанынын денесинен ажырап бөлүнүп чыгуусу. Адамдын денесинен жанын ажырап бөлүнүп чыгуусу. Адамдын жаны эч убакта өлбөйт, рух эч качан жок болбойт. Рухтун өлүмү бул ошол бөлүнүп чыгуусу гана. Денеден рух бөлүнүп чыгат, ошону өлүм деп коебуз. Дене чирийт, бирок дененин адамдын кыр аркасынын учундагы, куйругундагы бир таарунун данындай болгон нерсе гана эч убакта жок болбойт. Ошондон кайра адамды Аллах Таала өстүрүп чыгарат. Адамдарга ушуну айтып, Куранда ушундай келген. Адамдын денесинде таруудай болгон бир сөөк бар. Ошол сөөктөн кайра адам тирилет десең, койчу кантип эле дейт. Кудайдын кудуретин жокко чыгарып жиберишет. А бирок айылда мектепти 2ге зорго окуган, 3-класстан кийин окубай калган, зорго басып жүргөн бирөө жерди айдап тарууну сээп койсо, ошол таруу өсүп чыгып, кадимкидей баш байлап, бир таруудан 80 таруу алып атканды көрүп, дагы бир адам да таң кала бересиң. Bir adam ekse taruu ösüp atsa, kantip adamdın taruuday olgan sögünün bir adam ösüp çıkpasın degen mani. Taң kalasın. Je bolbosо adamdın özü bardığı bilet adam uruktuktan jarılat dep. Sögü emes, uruktuk suu. Ошондой сууну саңа берсе де чыгара албайсың, бирок эки адам кошулса ошондон бала пайда болот, ошол суюктуктан. А бирок адамдар дагы деле ыйман келтиргиси келбейт ушул сөктөн жаратылгандыгына. Мына ушул өлүм. Өлбөгөн эч ким жок. Анткени Кур'ан-ы Каримде Касас сүрөсүнүн 88-аятында айтат: "Kullu şeyin halikun illa wajha." Кудай Тааладан башканын бардыгы жок болуучу дейт. Кудай Тааладан башканын бардыгы жок болуучу, демек бардыгы халак болот. Ал эми Ар-Рахман сүрөсүнүн 26-27 аяттарында "Kullu man aleyha fan ve yabqa vejhu rabbika zul celali vel ikram." Жер бетиндегинин бардыгы фан, жок болуучу, фани болуучу, бирок урмат сыйдын жана улуулуктун ээси болгон жалгыз Роббубуз Аллах Таала гана түбөлүктүү дейт. Ал эми Али Имран сүрөсүнүн 185 аятында Кудай Таалам айтат: "Kullu nafsin zaiqatul maut." Ар бир нафс, ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу дейт. Адамдын өлүмүн алып кете турган периштени өлүм периштеси деп коебуз.
Adamlar Azrail деп айтышат, бирок сахих хадистерде Azrail деген сөз кездешпейт. Бул дайыф хадистерде келет. Ал эми Кур'ан-ы Каримде өлүм периштеси, Малакул Маут деп келет. Аллах Таала периштелердин бардыгына вазифа, кызмат бөлүп берген. Жебреил периште вахийни алып келүүчү периште болсо, Микаил периште жамгыр алып келе турган периште. Жанагы орустарда Михаил Сергеевич Горбачев деп жүрөбүз го, Михаил. Ошо Микаил алейхиссалам периштенин атынан болгон. Жабраилди Гавриил деп ошону айтып алышкан. Ал эми Исрафил периште бул кыяматта сурнайды тарта турган периште. Ошолордун катарында тоолордун периштеси бар, жана ошолордун катарында өлүм периштеси бар. Hazreti Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Amul Huzun, kaygılı yılı degen atalgan yıl Hazreti Abu Talib ötüp enekemiz Hadice enekemiz ötken yılı Taif şahrına varıp adamlarga davat kıldı. Bирок Taif'tir kabul kılbay Peygamberimizdi kууп чыгышты. Кантип кууп чыкты? Акыл эси кем дубаны адамдарга, жаш балдарга айтты, мунагы Мухаммад таш менен нургула кубалап чыккыла деп өздөрү мыйыгынан күлүп карап турушту. Пайгамбарыбызды кууп чыгышты, урушту. Ошондо пайгамбарыбыздын бутуна тийген таштан бутунан кан акты. Пайгамбарыбыз Таиф шаарынын сыртындагы жүзүмдарга келип таянып отуруп, эс алып турганда Жебреил периште тоолордун периштесин жетелеп келип айтты: "О Мухаммад, мына ушул периште тоолордун периштеси Кудай Таалам сага жөнөттү. Эгер сен бир айтсаң, сенин буйругуңа моюн сунуп, Таиф шаарындагы тоолорду бири-бирине ургузуп, ошол жердеги адамдардын бардыгын жок кылат" деди. Дегенде Пайгамбар алейхиссалам антип айткан жок, айтты: "Булар билбейт мен эмне алып келгендигимди. Эгерде булар акыйкатты билгенде мындай кылбайт эле. Балким булардын тукумдарынан Аллах Тааланы жалгыз деп билүүчүлөр чыгаар" деди. Мына ушул тоолордун периштеси. Андан сырткары өлүм периштеси деген бар. Кудай Таалам Ас-Сажда сүрөсүнүн 11-аятында айтат: "Кул ятаваффакум малакул маутиллази уккила бикум, сумма ила роббикум туржаун." Айт ey Мухаммад, силерди өлүм периштеси ажалыңарды алып кетет. Силерге өкүл кылынган өмүрүңөрдү алып кетүүчү периште Кудайдын буйругу менен бул Малакул Маут өлүм периштеси. Жана андан кийин силер Кудайдын астына эсеп жутка кайтасыңар дейт. Өлүм периштеси жалгыз эмес, анын жардамчылары бар. Кудай Таалам Ал-Ан'ам сүрөсүнүн 61-аятында айтат: "Таваффатху русулуна ва хум ла юфарритун." Аларды биздин жиберген элчилерибиз, өлүм периштеси деген элчилерибиз, алардын жандарын алышат, алар чектен чыгышпайт дейт. Бир адамдын өмүрүн эртеп кетип калып, бир адамдыкын 2 мүнөт наракка жылдырып коюп, мен бир айланып келейин, сени салып тур, жашап тур дегенде жок, андай эмес, бардык өз убагында келет дейт. Ал эми Имам Ахмад риваят кылган сахих хадисте Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Сумма яжиу малакул маути алейхиссаламу хатта яжлиса инда расихи." Узун хадисте, бул Мишкаттада келет. Ошондон кийин өлүм периштеси келип, өлө турган адамдын баш жагына олтурат дейт. Андан кийин алат дейт. Өлүм периштелери жанды эрте алып кетпейт, кечте алып кетпейт, ар нерсе өз убагында алынат. Али Имран сүрөсүнүн 145-аятында Кудай Таалам айтат: "Ва кана ли нафсин ан тамута илля би изниллахи китабан муаджжала." Ар бир жан, ар бир нафс өзү каалаганда өлө бербейт. Аларга Кудай Таалам мөөнөтүн чектеп койгон учурда гана Кудай Тааланын уруксаты менен гана алар жаны алынат дейт. Hazreti Peygamberimiz aleyhisselam Bukhari jana Muslim rivayet kılgan hadiste mınday deydi: "İnne ahadakum yujma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sizlerden biriňerden tüzülüşü enesinin kursağında 40 gün çoğulat deydi. 40 günün içinde formirovkaya gelip töt. Gevetesi. Darole gelip 40 gün içinde. Thumma yakunu alaqatan misle zalik. Keyin dagı 40 gün tiştelgen bir üzüm ettey bolat deydi. Eme uyugan kanday bolat deydi.
Жөн göz menen, Quransız göz menen, mikroskop jok göz menen karasaң, bir üzüm janagıday kanday bolup, koygan kanday bolup, uyugan kanday bolup turat deyt. Summa yakunu muzghatan misle zalik. Andan keyin da 40 gün janagı tiştelgen ettey bolat deyt. Elestitip көргүлө. Et çaynap jebey turup taştap koysoңuz, же азыркы сагызды çaynap taştap koysoңuz, çaynalgan sagыз kanday görünse, oşol 3-40 gündükteki tüyüldük buna uşunday görünöt. Mikroskop bilen karasaňız kolu butu görünöt, a birok göz bilen karasaňız tiştep koygan sagızday görünöt. Summa yab'asullahu malakan feyu'maru bi arba'i kalimatin. Keyin Allah Taala buga perişte jönötüp 4 sözdü жазууга buyuruyt deyt. Wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa shaqiyyun aw sa'idun. Жазgın deyt, anın amalın жазgın. Bul alamda kanday amal kılat? Жақшы amal kılabı, jaman amal kılabı. Rizqahu, rizqısın жазgının, kanday rizqı tabat, emne jeyt, emne jebeyt.